Тарттырбай ушуган мындай бир тосуп ушуган бир тоскоолдук кылып турган болсоңуздар, анда бул ишти дагы ошол точно ошондой заказной иш экенин баардыгын өзүңүздөр далилдеп коесуздар. Ошон үчүн ачык тартылсын. Эгерде менин күнөөм болсо, эл билсин, баарын көрсүн. Мына журналисттер тартсын, эл көрсүн, башкалар тартсын, элге жеткирсин. Эгерде менин күнөөм болсо, анда мен күнөөлүү экенмин деп ушуна эл айтсын. Азыр биз бийликке, сотко, прокурорлорго эч ким ишенбей калган заман. Ошон үчүн ушуга уруксат берип, аягына чейин, башталгандан аягына чейин тартып коебуз. Мына мен ушу ишке келип, ушу иштин ичинен алгандан баштап, биринчи күбөдөн баштап акыркы күбөгө чейин бардыгын баягы кыйноо жолу менен түрмөдө жаткан балдарды сенин срогуңду кыскартып коебуз, жарымын кыскартып беребиз, ушу жапаровго көрсөтмө бер деп кыйноо жолу менен алганын мен билдим мынакей. Мага белгилүү болду. Ошондой айтыңыз, ошондуктан массалык маалымат каражаттары баштан аяк катышканга уруксат берип коебуз. Колдойм адвокат. Уақыт қармалыпта эдекелер, ана сотқа кеп шашып. Адаканыңызда салмаңыз қойып, Tanıştım. Bari bitmedi. Oydan çıkarılgan. Жолдан қашпаңыз. Tanışып, bayağı өзінің орнына келіп өтеді. Құдай қаласа. Сотты жауып өткөрүүгө кандай негиздер бар экен? Қорқытта қорқыт. Сот жауабы түсіне қорқыт. Шындықтан ғана қорқыныш татту. Бүт барды. Кеше Құдай қаласа. Барды өзінің орнына. İşte materjallarмен де жетіштіңіз, $50 долларды айтып жатса, орманушы деген. Уақыт қармалыпта эдекелер. Соттанған не болды демек? Эми мындай да окумуштуунун төбөсү жолго деп коёюн. Абалыңыз қандай? Абалым Аллага шүгүр. Сот! Бүт бардыгы жакшы болот. Кандай?